Азыр биз Благовещенка айылында турабыз. Бул жерге бул айыл карантинге кирген айыл. Пост коюлган. Милиция кызматкерлери, тийиштүү кызматтардын бардыгы бул жерде 2 айылды тосуп турат. Азыр текшерүү жолу менен гана киргизилип атат. Унаалар. Албетте бул жерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат милиция кызматкерлери тарабынан. Буларга терең ыраазычылык билдирип кетишибиз керек. Азыркы учурда туура кабыл алышыбыз керек, бөлүмгө алдырбашыбыз керек. Баарыбыз туура мамиле жасап бири-бирибизге ынтымактап бул нерседен Кудай буйруса бул нерсени жеңебиз. Ишенебиз ал нерсеге. Ошол азыр бир аз абал тынч, жакшы, адамдар жүрөт, бирде-экиде корккондор болуш керек, бирок жакшысы азыр көчөгө чыкпай эле койгон жакшы. Адамдар балдары менен эшикте жүрүшөт. Могу жакта жаш балдар жүрөт, балдары мененчи ата-энелер. Буларга айтарыбыз ошол мындай жакшысы көчөгө чыкпай эле койгон жакшы да. Баймын неме кылдым эле бараш. Ошол азыр мынакей бул жерде эскертүүлөрдү берип атышат. Маска тагып ал, колуң менен көрүшпө деген нерселер милиция кызматкерлери тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Бул жакшы, албетте. Кандайсың аркалык? Байман. Айта кетчү жагдай ушул эң башкысы эле ынтымакта болуу менен мамиле жасайлы. Азыр бул айылда ушул көчөдө жөн эле басып жүргөн балдар, жаш балдарды көрүп атабыз. Айтарыбыз ушул балдарыңыздарды үйүңүздөрдө кармасаңыздар, эгерде көчөдө ишиңиздер жок болсо көчөгө чыкпай эле койгон жакшы. Азыр үйдө болуңуздар жакшы, баарыбыз жакшы. Азыр мына 2 ай карантинге алынган, бул жактарга ошо чектөө киргизилген. Таптакыр эле эч кандай кирип чыкканга болбойт эмес, кирип чыгып эле атышат. Негизи текшерүү менен бул текшерүү иштери жана ошондой эле түшүндүрүү иштери жүргүзүү бул жакшы эффект берет. Болгону аны коомчулук туура түшүнүп, жана айтып атпайбы, жеке гигиена деп атат, бири-бири менен көрүшпөгөндө маска тагуу, аны менен катары эле ушул антисептиктерди пайдаланууна ушул нерселерге биз терең көңүл бөлүшүбүз керек да. Азыр эми дүрбөлөңгө өтүшүп, кыйкырып, бакырып же там Кыргызстанда коронавирус чыгыптыр деп ыйлактаганыбыз менен бул мындай эч кандай пайда бербейт. Себеби Өзбекстанда чыкты, Казакстанда чыкты, анан бизден аттап өтүп кетпейт да бул вирус. Бир күн келип сөзсүз чыгат болчу. Биз ошого даяр болушубуз керек. Паника калдырбай, дүрбөлөңгө алдырбай, ынтымакта, мындайча айтканда, Японияны карап көрүңүздөр. Ошончо кыйроолордон кийин ынтымакта кайра бутуна турган. Эмне үчүн биз япондордон биз эмнебиз кеп? Бири-бирибизге түшүнүү менен мамиле жасасак, бири-бирибизге сый менен мамиле жасап түшүнсөк, мен ойлойм, бул нерседен сөзсүз түрдө чыгабыз. Анан мен дагы бир нерсени сиздерден суранып кетип элем, ушул жалган маалыматты таратууну токтотсок, эгерде такталбаган маалымат болсо, бербей эле коюңуздар, мейли ал сиздин WhatsApp-ыңызга келсин, мессенджериңизге келсин. Ошол маалымат сизде токтоп калса, сиз ошол дүрбөлөңдүн алдын алганга өзүңүздүн салымыңызды кошкон болор элеңиз да. Рахмат. Нормально.